Өлкөдө биринчи керектелүүчү товарлардын кору жетишээрлик деңгээлде бар, тынчсызданууга негиз жок. Бул тууралуу Мамлекеттик материалдык резервдер фондунун төрагасы Базарбай Мусабеков билдирди. Ал эми өлкөдө Казакстандан келген ундун баасынын кымбатташына байланыштуу расмий кызмат түшүндүрмө берди. Акыркы 4 күн аралыгында уун жана уун азыктарына болгон баа жогорулаган. Ага Казакстандан келген ундун көлөмү кескин түрдө кыскаргандыгы жана кошуна өлкөдө буудайдын кымбатташы себеп болгон. Бул тууралуу уун өндүрүүчүлөр ассоциациясынан билдирди. Кыргызстан буудайды негизинен Казакстан менен Орусиядан алып келет. Мурда эки өлкөнүн буудай импортундагы үлүшү дээрлик теңме-тең болсо, былтыртан тарта буудайдын басымдуу бөлүгү Россиядан импорттолууда. Казакстандан келген ундар кымбаттады. Себеби аларда өзүнчө буудай кымбаттап, уну кымбаттап окшойт. Бирок биздин кыргыз жергиликтүү тегирменчилер боюнча айтсам, биздин баалар өзгөргөн жок. Биз Россиядан алып келгенге аракет кылабыз. Казакстандан биз буудайды көп алып келбей калганбыз. Себеби Казакстандын буудайдын баасы аябай эле жогору болуп атат. Ошол себептен биз Россиядан арзаныраак буудай алып келип, бияктан кайра иштетип, андан ун жасап, биздин жарандарга арзан ун бергенге аракет кылып атабыз. Кыргызстанда Кудайга шүгүр азыркы күндө буудайдын кууру кампаларыбызда жетерлик деңгээлде бар. Баасы болсо 25 сомдон, бир кап un 50 килограммы 1250 сомдон мамлекеттик материалдык резервдердин региондогу бардык кампаларында сатылып атат. Ответ хранительдерибизде бар. Ошону менен бирге бир эле un эмес, өсүмдүк майы жана кум шекерге болгон таңкыстык жокко эсе деп эсептейм.